Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жарлыгынын алкагында Каракулжа районунун Каракулжа айылдык аймагынан Биймырза айылында аткарылган иштер боюнча элге маалымат берилди. Мындан тышкары айылда алгылыктуу иштерди аткаруу боюнча долбоорлорду түзүү жана демөөрчүлөргө сунуштоо туурасында семинар өткөрүлдү. Эске салсак, район аймагы, айыл өкмөттөр айылдарда жыл ичинде кандай иштерди аткарылып жаткандыгы туурасында элге айтып берүүдө. Ушул айылда турмуш шарты оор үй бүлөлөргө 5 үй бүлөгө турак үй курулуп, мына бүгүн 2 үйүнө киргизилет. Анан сырткары мына көчөлөргө бүт тапан таш басылды, брусчаткалар басылды. Ошол ыймандуу келечек деген фондунун эсебинен жолдор асфальттанды, көчөлөр жарыктандырылды. Уyu жок, саан уyu жок үй бүлөлөргө 10 үй бүлөгө саан үй алып берилди. Кыскасы ушул ушул Биймырза айылында ушул аймактарды өнүктүрүү жылында кандай иш аткарылгандыгын ушу бүгүн көрсөтүп, анан эң негизги бүгүн иш-чара 100 кыз келинге тигүүчеге бүгүн пайдаланууга берилет. Ошонун ачылышына күбө болобуз. Бул аябай чоң иш деп эсептейбиз. Анан ошондуктан мына бүгүн ушундай иштерде эми ачылышына күбө болуп, анан кийин түштөн кийин болсо биз спорт зал бүткөн, спорт залдын ачылышына ачып, бүгүн ушундай иш-чараны өткөзүү пландаштырып турабыз. Эми бир эле Биймырза айылын жыйынтыктаганда демөөрчүлөрдүн эсебинен 24 миллион 400 миң сомдук иш аткарылды. Ал эми жамааттардын, элдин, анан жанагы кайрымдуу ошол мына ыймандуу келечек деген фондунун эсебинен 8 миллион 725 миң сомдук иштер аткарылды. Буга бир дагы бюджеттик каражаттар буга кирбейт. Ошон үчүн ушунун бардыгын семинар кылып, айыл өкмөтүнүн башчыларына, бардык районубуздагы айыл башчыларын чакырып, ушуну көрсөтүп атабыз. Бул күнү райондогу Биймырза айылынын Момбеков атындагы көчөсүндө жайгашкан өспүрүмдөрдүн ден соолугун чыңдоочу комплекси жана жалпы Биймырза айылы боюнча аткарылган иштер тууралуу маалымат бурчу менен таанышып чыгышты. Айылда түнкү жарыктандыруу системасы жолго коюлуп, ички көчөлөргө асфальт төшөлгөн. Ал эми жаңыдан пайдаланууга берилген ден соолукту чыңдоочу борбордун ачылуусун жергиликтүүлөр кубаттоого алууда. Анткени аймакта буга чейин мындай борборлор жок болгон. Бул ден соолукту чыңдоо борбору Каржы министрлиги тарабынан каржыланып бүткөрүлдү. Ошондой эле биздин өздүк салымдагы бар 730 миң өздүк салым кошулду. Жалпысынан 3,5 миллиондон ашык акча кетирилип, бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Азыр ушул мезгилде балдар ушул жерде машыгып, тренажерный зал бар, бассейн бар, мончо бар, жалпы ушул ден соолукту чыңдоо борбору пайдаланууга берилди. Иш-чарага Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков, Каракулжа мамлекеттик администрациясынын башчысы, айыл өкмөттөр, айыл башчылары жана жергиликтүү тургундар катышты. Чогулган топ Биймырза айылындагы Кулжа деп аталган кийим төгүүчү цехы менен таанышты. Алгач келген конокторго аймактын өнөр адамдары жандуу музыканын коштоосунда обон созуп, концерттик программасын тартуулады. Биймырза айылында кыз келиндер үчүн 100 орундуу кийим тигүүчү цех ачылып, башка айыл өкмөттөргө, айылдарга үлгү болду. Чогулгандар цехтын ички абалы жасаган продукциялары менен таанышты. Мен үчүн бул жумуштун ачылганы мен үчүн өтө чоң маанилүү болду. Бул аймакты өнүктүрүү жылуна карата бул болот ака аябай чоң ийгиликтерди жаратып атат. Айылдагы үйдө отурган келиндерге, айрыкча көп балалуу келиндерге аябай пайдалуу болуп атат бул жагы. Негизинен айта кетсем, бул жерде дайым аялдар үчүн кийимдер көп тигилет экен. Маянасы да аябай жакшы экен.
ар бир мындай көйнөктөрдү тиккенде 50 сомдон тигип атабыз. Биз үчүн эң пайдалуу кирешелүү болуп атат да. Эми биз үчүн эң кызыктуусу мына машиналары жаңы выпускада болгон үчүн аябай кызыктуу болуп атат биз үчүн. Буга чейин дагы көп эле жумуштарды жасап келгем, иштерди жасап келгем. Негизинен өзүм ушу үйүм жакын болгондуктан, ушул жерде ачылган үчүн бул жерге ишке кирдим. Өзүм 4 балам бар, 2 уул 2 кызым бар. Кудайга шүгүр. Айылдагы 100 кыз келинди жумуш менен камсыздоо идеясы жеке ишкер Болотбек Абдыкадыровдо жаралып, ал бийлик өкүлдөрүнө сунуш берген. Соода тармагында эмгектенген ишкерди мамлекет колдоого алып, курула турган цехтын жер аянтын бекер берген. Президентибиз Сооронбай Шариповичтин жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү деп жылына байланыштуу Каракулча районунда райондук администрация жыйын өткөргөн. Ошол жыйынга келип бизди жеке ишкерлерди Бишкекте, Россияда иштеген жеке ишкерлерди чакырышкан болчу. Ошондо келип мен ошол жыйынга катышып сунушумду айттым эле. Элет жеринде районубузга, ушул Каракулча районуна аймактарга бир швейный фабрика куруп, 200 орунду жумуш менен камсыз кылып иштесек жакшы болот эле деп. Ошонун баары коштоп 2019 жылдын 11 мартында жыйында баштаганбыз. Ошол азыркы күндө жумушубуз аяктап, немеге курулушубуз бүттү. Жумушубуз башталды, мына 3 күн болду. Жумушубуз башталып, азыр элдер иштеп баштады. Азыр мына өзүңүздөр көргөндөй 100 орунду жумушчу пайда болду бул жерде, иштеп жатышат азыр. Келечекте дагы көбөйтөбүз. Себеби ишкерлер көп экен, бул жерде жумушчулар көп. Биздин эми негизги максатыбыз ушул болчу. Өзүм эми президентибиздин жарлыгына ылайык президентибиз айткан аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деген нерсе биздин жүрөгүбүздү ойготуп, биз өзүбүз алыста жүрсөк дагы, башка шаарда, борбордо жашасак дагы, ушул өзүбүздүн районго келип, ушундай иштерди ачышка эң негизги президентибиздин жарлыгы түрткү болду. Кулжа тигүү цехынын жумушчулары көйнөк тигип берүү буйрутмасын Россиядан алышкан. Учурда тынымсыз жаңы үлгүдөгү көйнөктөр тигилип экспорттоо алдында турат. Кийимдер Кыргызстандын аймагында да жайылтылып, коңшу өлкөлөргө экспорттун көлөмүн жогорулатуу боюнча да сүйлөшүү жүрүүдө. Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга экспорттолот Кыргызстандан. Өзүбүздүн бренд, мындай Айзи стиль деген этикеткабыз бар. Казакстанга, Өзбекстанга, Россияга жөнөтүш үчүн мындай Кыргызстанда тигилген деген, Кыргызстанда жасалган деген белгилери бар. Ошолор менен экспорттойбуз товарларыбызды. Ошо сезонуна жараша көйнөктөр тигилет. Азыр ушундай көйнөк тигип атабыз. Мындай көйнөк тигилип атат мынакей. Жаңы жыл жакындап атат, нарядный көйнөктөр, ушундай көйнөктөрдү тигип атабыз. Ошол жумуш менен камсыз кылып атабыз кыздарды. Классикалык стилде дагы кийимдерибиз бар, мындай пиджак шымдары менен тигилет. Ошо булардын бардыгы Кыргызстандын ичинде деле Казакстанга, Россияга көбүнчө бизден экспорттолот. Бул жерде бардык баягы иши жок, иш менен үйдө отурган келиндерге ачылган швея. Ошо азыр ушу иштеп башташты. Жалаң аялдардын кийимдерин тигип атабыз. Азыр жалаң жакшы тиккендерди алып атабыз. Жаздан баштап уже үйрөтө баштайбыз. Экинчи кабатында. Бул жерде азыр жалаң жакшы тиккен аялдар бар. Ушу моделден эмеге кетип атат, Москвага кетип атат. Жакшы буюрса кыздар үйрөнүп калды. Ар кандай эмелерди экспорт кылып жөнөткөнгө даярбыз. Анан дагы мындай модельдер кетип атат. Ошо Москвага экспорттолуп кыздар аябай жакшы үйрөнүп тигип калышты. Буюрса дагы ошо эмелерди көбөйтөбүз, тигүүчүлөрдү. Классика тигип атабыз. Мугалимдерге ушундай эме ылайык классикаларды буйрутма алып тигебиз. Жакшы буюрса кыздарга ийгилик. Тигүү цехинен соң чогулган топ айылдагы Бегиев Бөжөк атындагы гимназия класстары бар орто мектебинин жаңы абалы менен таанышты. Мектеп 30 жыл бою оңдолгон эмес. Мамлекеттик бюджеттен 36 миллион сом бөлүнүп, ичи сырты толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөн. Ошондон бери ремонт иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү абалда мектеп түп тамыр менен жаңыланды. Башкача айтканда, подвалынан тартып, жертөлөсүнөн тартып,
ошо чатырчасына чейин оңдолуп, жылытуу системалары толук алмашылып, анын мурдагы эски от жаккан жер бузулуп ташталып, жаңы от жаккыч курулуп, бүгүнкү күндө заманбап от жаккыч пайдаланууда. Эми капиталдык ремонтту бүткөрүүдө бир топ кыйынчылык иштер болду, акча маселесине келгенде, бирок өз убагында мына бүткөрүлүп, бүгүн бүткөрүүнүн аяктоонун алдында турат. Ал эми компьютер маселесине келгенде, мына президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович өзү атайын жарыялагандай аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялагандай, мына биз 31 компьютерди бир класска жайгаштырып, аны демөөрчү болуп, жана Ошко компания барбы? Мобилдик телефон боюнча. Ошолор демөөрчүлүк кылып бүгүн ишке киргизип берди. Андан тышкары дагы 15 компьютерибиз иштеп жатат. Мектепте жалпысынан 500дөн ашык окуучу билим алат. Бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Мындан тышкары Биймырза айылындагы 5 чакыр үй бүлө үчүн үй салынып, ремонттоо иштери жүргүзүлгөн. Үй курулуп берди. Ыймандуу биздин айылда, мына Карагулжа Биймырза айылында түзүлгөн Ыймандуу келечек аттуу фонд түзүлгөн. Бул элдик жамаат түзүлгөн, колунда бар адамдарды ошол фондко акчасын кошуп, жакыр үй бүлөлөргө бутуна тургузуп, бутуна тургузбаса дагы жаман жашаган үйлөрүн жаңылап, салым кошуп, ушу демилге берип, башка айылдарга дагы ушундай фонддор түзүлүп, ушундай үйлөр, жаман үйлөрдү үй жокторго үй куруп берүү максатында, ушуну жайылтуу максатында ушу курулуп атат. Аймакта социалдык жактан аз камсыз, үй жайы жок адамдардын катарында 58 жаштагы Орол Сулайманова да бар болчу. 3 балалуу жалгыз бой Орол айым буга чейин Батирлерде жашап, бир тууган инисинин малын карап күн өткөргөн. Ага улай эле айылдагы кара жумуштарда иштеп, акча таап, тамактануучу жайларда идиш аяк жууп жүргөн. Учурда 3 бөлмөлүү үйлүү болгонуна жетине албай кубанып турган учуру. Турмушка чыккандан бери эле мен үй жок да, мен мындай немеге түшүп алган экенмин. Сал неме да жокко да, үй жокко элечи. Ушу үчөн төрөсөктү, ошондо да квартирада жүргөм да, ар жерде. Ал койчу болгон үчүн жардамчы эле менчик койгон. Жайлоого келет, жайлоого чаап элек, ошото алда аракты бuyur ачат эле. Ушунун үчөн тең ушерден төрөгөм. 2001-нде эле үйгө келип, үйдөн тамак аш алып кетти. Акырындан мукурагандан кийин ушерге келип алгам да, бир оторго. Ошодон бери эле эң кичинекей ошондо бир жаш эле да көтөрүп келгем. Ошакта жүрүп дагы ошакка барып иштеп келет. Булар ошо малын багышты, мен кошо бактым, ошентип жүргөм да. Куанам да мындай үй жок жерден үй салынып калганга. Ыраазымын ошолорго. 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата айылдарда аткарылган иштердин ыргагы токтобойт. Бул жетишкендиктер башка айыл өкмөттөгү айылдарда улантылат. Аймактардагы ишкерлер демилге көтөрсө, мамлекет колдоп берет.